кольцо. Следующая пара. Жолдош Улу Максат. Его соперник из Узбекистана Турсуналиев Дияр. Итак, на первой минуте первого раунда удушающим приемом победу одержал боец из Кыргызстана Жолдош Улу Максат. Урматтуу эле көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз Максат мырза тууралуу болмокчу. Максат мырза, өзүңүз тууралуу маалымат берип өтсөңүз. Сиз кайсыл тараптын кулуну болосуз, кайсыл жактан болосуз, кайсыл жакта төрөлүп чоңойгонсуз? Мен Кадам Баткен облусунун Кадам районунда туулуп өскөм. Азыркы учурда Кара Суу районунун Кенжекул айылында жашайм. Ушул жерде Сурода, ошол Кадам жайда төрөлүп Ошко келген турбайсызбы? Ооба. Спортко кайсыл жакта аралаштыңыздар? Спортко Кадам жайда аралашкам. Канча жашыңызда? 7 класста баштагам. Кайсыл спортко аралашып баштадыңыз ушун? Эркин күрөштө баштагам башында. Азыр ММА'де. Эреже сервиште? Эреже сервиште. Эмне себептен ошо эркин күрөштөн эреже сервишке өтүп кеттиңиз? Анын себеби өзүмө күрөш жаккан. Күрөштүн арасына ошого өткөм. Азыр өзүм бир тууган агам Фархат Абдыжапаров, жаш күч спорт клубунун тренери. Ошону карап эле өстүм го дейм. ММА'ге ошону карап, ошондон кызыгып. Агаңыз да ММА'ге эреже сервишке түшөбү? Ооба. Ошондой эс бар. Ошол түрткү болуп турда. Ооба. Негизинен спортко ким түрткү болгон? Ошо агам мурун кичинелигимде агам бойлорун көрүп, чоңойсом мен дагы ошондой болом деп. Ошондой болгон. Ошонун аркасынан келдим. Ооба, Кудайга шүгүр. Азыр эми ушул эреже сервиш аябай популярдуу болуп атат да. Бирок аябай кооптуу да негизиненчи. Бул спорттон чыкканга жараша, мындай атага чыкканга жараша мындай дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керек. Бирок тилекке каршы бизде андай дүйнөлүк деңгээлге жана UFC'де чемпион болгондор өтө аз да. Сиз кандай аракеттерди кылып атасыз ушул жакта? Эми бизден чыгып атат, макарындап. Бизден көтөрүлүш кыйын. Бизден чыкты, 2-3 бар. Бизде чыгабыз, буюрса ошого аракет кылып атабыз. Кандай аракеттерди кыласыз? Мисалы, ого мындай каражат көп керек бекен, же мындай өзүңө тиешелүү экен? Өзүңө дагы тиешелүү, каражат жагы дагы, каражат жагынан дагы жардам берип атат аларыбыз. Өзүм бир тууган агам көтөрүп атат, ошол даярдап, ошонун көтөргөн ошол каражатка жетти. Канча бой өткөрдүңүз ушуга чейин? Канча беттеш өткөрдүңүз? Профессионалский бойдо 7 боюм бар, бир жеңишим бар. Калгандары көп го, көп эле. Мындай сүйүүчүлөр арасында өткөн көп эле. Ооба. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул Максат мырзанын ушу беттешинин бирөөсүнө күбө болсок.
Максат мырза, мына беттешиңизди да көрүп алдык. Ушундай беттештерде сизде кандай сезимдер болот? Мисалы, ушул рингке чыгып келатканда аябай көптөгөн элдер кыйкырып, колдоочуларыңыз кол чаап, кандай сезимдер болот? Чыгып келатканда сезим коркунуч болот, ол баардыгы эле баягысы болот го дейм. Коркунуч. Неден коркунуч болот? Атаандашыңызданбы? Атаандаштан эмес, ал элдин сүрүнүндө кандай? Атаандаш дагы болот, атаандаштын кандайына карайт. Эми атаандаш деле эмес, элдин сүрүү деле эмес. Азыр жеңип калбайын, кыргыздын желегин көтөрө албай калбайын деген коркунуч болот. Намысты коргоп калайын деген ошол коркунуч болот. Кайсыл беттешиңизде сиз бир мындай өтө кыйынчылык болгон, мындай беттеш өтө оор болгон атаандашыңыз менен? Акыркы бой Жалал атта болду. Себеби титулга урушканда. Эми коркунучу ошол титулду кетире албайм деген коркунуч болду. Элди ошончо эл карап тургандан кийин элдин колдогонун ошону актайын деп, намысын коргойн деп титул кетип калбасын. Сиз ошо титулду коргодуңузбу же кандай болду? Титулду коргодум. Жок. Ошон үчүн беттеш өткөрдүм. Ошол беттеш үчүн чемпионский титул коюп берди. Кудай буйруп ошону алдык. Эми качан коргойсуз ошо курууңузду? Курду билбейм пока. Эртең майда дагы беттеш бар. Кайсы жерде өткөрөсүң майда? Майда Казакстанда болот. Кореец менен. Супербой экен деген. Ооба. Кандай даярдыктар болду? Даярдык эми башталып, даярдык жакшы болуп атат. Акырындап. Кайсы жакта даярданасыз? Ушул жерде? Ошто. Ооба, эртең 2-3 күндөн бишке кетиш керек. Ким даярдап атат? Кененирээк айтып берсеңиз. Даярдаганда мен бир тууган агам даярдайт. Фархат Абдыжапаров агам, тренерим дагы бир тууган агам дагы ошол даярдайт. Эми залда жардам берген Мыктыбек Мамасалиев агабыз, Дүшөн, Төрөкул Дүшөн агабыз. Ошолор даярдап, ошолор жардам берет. Мындай жөнөкөй эле машыгуу учурундагыдай эле машыгасыздарбы же мындай өзгөчө даярдык? Жок. Ал бойго даярдаганда жесткороок болот, ал кыйын. Жөнөкөй учурунда кыйналбайсың. Бойго даярдаганда кыйынчылык көп болот. Тер төгүшүң керек көбүрөөк. Максат мырза, мына жанатан бери машыгууларын көрүп атабыз бул залда. Ушул эрежесиз эр уруштун башка спорттон эмнеси айырмаланып турат? Кандай татаал жагы бар же болбосо башка спортко караганда мындай оңойбу? Оңой жагы жок, бардык эле спорт кыйын. Бунун кыйын жагы бокста кол болсо, мында бардык жагы бар. Күрөш, стойка, пут, полный. Ошол жагы менен айырмаланып турат. Силер анда кандай кыласыңар? Мисалы, бир машыктыруучу ошол күрөш боюнча болсо, анан ошол кол бокс тармагын кандай кылып издейсиз? Бокстон дагы тренер бар. Бека деп. Бокстон ошол берет. Калган жагын полный эле ошо бир тууган агам ошол коет. Демек 2-3 машыктыруучу менен алектенет экенсиңер, Ооба. Мисалы, Бирок көбүнчө эми ушул убакка чейин дайындаган өзү бир тууган ошол агам эле дайындалды, полный. Колдун деле, полный бар жогун ошол койду. Күрөштү деле. Ошол эле койду бар жогун. Бокска эми пагириме аз эле болду. 2-3 ай болуп калды. Азыр ушул жерде бир суроо да. Мына сакал коюпсуз да. Намаз окуйсузбу? Ооба. Намаз окуганда мына ислам дининде айткылат да, жүзгө урганга болбойт мусулманчылыкта деп. Эми мен аны кандай десем, ал өз ыраазычылыгынан чыгып атпайбы? Эми биз деле ошого аракет кылабыз жүзүнө урбайлы деп. Эми спорт бул оюн го. Жүзүнө урбаганга аракет кыласыңар, бирок мындай бир нокаут түшүргөнгө кызыгасыңар да. Эми билбейм, нокаут кылам деп эле чыкпаймынбы? Эми эптеп эле жеңсем, бойго чыкканда эле күрөшүп эле ошол. Спорт деген Спорт эми оюн го бул. Ошол. Эми бойго чыкканда нокаут кылам эле, бир жерин бирге кылам деген ой эмес. Чыгып ошо захват менен эле жеңсем экен деген, ошол ой менен чыгам. Мисалы, ушул бойго түшкөн учурларыңызда эң бир татаал кайсыл беттешиңизди айта аласыз? Эң татаал курду утканда болду. Ошол курду утканда болду. Ага чейин. Эмнеси менен татаал болду? Эми татаал болгондо
ошол поезд эле аялдалдырып албайм, кыргыздын намысын кетире албайм деген нерсе бар оюмда. Калгандарында болсо уруша бересиң эми кеңири эле. Ал мында уже жоопкерчиликтүү болот да бул. Жоопкерчилик чекине ошол Кыргызстан чемпионунун титулу турат. Ошону алышым керек. Бул Кыргызстандан чыкпаш керек деген ой менен чыгасың. Ошол нерсе бар. Ошол жагы менен кыйын болуп турат. Эми бул уруш, удар жеш анда эмес. Жеңилип калбайын, ошол кетип калбасын деген нерсе бар. 77,1 килограмм. В синий угол приглашается Макс Жолдошулу. Сильно не хватает. Пожали ножки. Достойно, красивый бой покажите. Давайте по углам. Тырышчаак, спортко жан күйүп, менет кылат өтө сонун менет кылып, ушу спорт жагдайында ушу 2018-ден бери таанып келем. Алматыга, Казакстан шаарына уруша барып, ошол жерде өтө сонун урушуп, Кыргызстандын желегин көпкө таанытат. Кыргызстандын желеги үчүн, Кыргызстандын намысы үчүн күйүп пышкан жигит катары көрөм мен, өзүмдүн агам катары. Бул эми максат, агам бул эмне десем, бул өтө менеткеч. Кыргыз элим деп, Кыргызстан деп согот жүрөгү, постоянно дайым элечи. Анан спорт өтө сонун характер менен чыгат. Мисалы, дух да главный характер менен чыгып, ушундай утам, мындай утулуп калсам дебейт, утам дейт, толка утуп, характер менен чыгып, ушу характер менен ошол жагы жагат характеричи. Эң сонун ошол жагы менен характер менен урушкандай, мисалы, урушаткандай, мисалы, жакшы характер менен кичине биресе таптап койбойт же түшүп калбайт. До конца характер менен, өжөрлүк менен, ушу тырышчаак менен алдыга, толка алдыга карап ынтылып, şu gün bolsa ham чыгам дейт, урушам дейт, күчтүү сылабай дейт, характерге салып, чүстөтүп бойдо сонун деңгээлде чыгат.
жаңы беттештер күтүп атабы кандай? Жаңы беттештер күтүп атат ала. Кайсы жакта болот? Алматы болот, Казакстанда. Алматы болот. Кайсы организациямен болот? GFC Казакстан Алашбайт деген организация көй бир болот өтөт. Казакстан же Кыргызстан бир болуп мирге каршы чыгып атат. Мирге каршы чыгып атат? Мир дүйнөгө каршы чыкканы кандай? Эми мына жакын ортодон келбейт, мына средняя эмес, бул кандай? Алыс мамлекеттерден келет, чоң. Өтө чоң бой болот. Ошондо кандай болуп калат? Казакстан менен Кыргызстан бири-бири менен беттешпейби? Жок. Казак-Кыргыз бир. Кыргызстандан 6 боец чыгат. Казакстандан өзүлөрүнүн ишенген боецтер 6 боец чыгат. 12 боец 12 мамлекетке ошол менен беттешет. Ошондо кайсы организация ошо экөө бириктирип бир беттеш өткөрөбү кандай? GFC өткөзөт, жаш GFC. Ошол өткөзөт. Буга кандай тандоо туру болдубу же мындай өздөрү эле тандап чакырдыбы кандай? Тандоо туру болгондор болгон, эми бардык эле боецтер ким кандайлыгын билет алар. Ким кандай урушат. Ошого карап тандап чакыруу берет экен. Ошого дайындалып деп өзү айтат. Ушундай чакыруулар болгондо машыктыруучуңар чечеби же өзүңөр чечесиңерби? Машыктыруу чечет, өзүбүз да чечебиз. Сен өзүң даяр эмес болсоң, өзүңдүн алдыңда чыгып жеңилип каласың. Машыктыруучун да өзү ошого карап айтат, машыктыруучун бул даяр, бул чыкса бул жеңет деген. Ошого карап сен даярдан дейт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, кайсыл спорт болбосун албетте түйшүгү аябай оор. Албетте ар бир спортко аракет өзүнүн мындай тайманбастыгы керек. Бүгүнкү биздин каарманыбыз ушул Максат мырза дагы аябай чоң аракеттерди, чоң мээнетти кылып атыптыр. Эмне дейбиз, ийгилик. Бүгүнкү көрсөтүүбүз ушуну менен соңуна чыкты. Жолугушканча.